Былжырагыла, шопабагыла кыргыздын кыздары. Каякта болосуңар, Америкадабы, Калифорниядабы. Тургула, тур! Тургузуңуз, Азаматсыз дейли. Урматтуу Ниту шоу программасынын сүйүктүү көрөрмандары, кайрадан сиздер менен түз эфирде жолугушуп жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү эфир өтө сонун болот. Алдыда кызыктуу оюндар болот жана ошондой эле сонун маек болот. Ал үчүн экрандан алыстабай туруңуздар, сыналгын үнүн бир аз көйүтүп койсоңуздар болот. Урматтуу көрөрманым, алдыда өзүңүздөр Турция жергесинен жалпы алынган кадрларды көрдүңүздөр. Негизинен клипти көргөндө Турцияга барып ушунчалык эс алып кеткибиз келип кетти. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз Того Тер жерин тааныштыра кете турган болсок, эстрада ырчысы, көптөгөн кароо сынактардын жеңүүчүсү Каншай Сүймай келип калды. Куш келипсиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Келип алдыңызбы кыйналбай? Келип алдык. Чыгармачылыкта эмне жаңылыктар бар? Дароо чыгармачылыктан сөздү баштасак. Ошо чыгармачылык менен эле алып урушуп жүрөбүз. Жаңылыктар көп эле буюрса. Жакшы долбоорлорго катышканга сунуш түшүп, ошол долбоорлордун үстүндө иштеп даярданып баштадык. Жаңы ырлар дагы буюрса жазылып атат. Жакшы пландар бар ошо. Жок дегенде айылымдан бата алуу концерт берсемби ушул жайында деген. Жакшы жаңылыктар бар. Буюрса эми ошону ишке ашыруу эле калды. Сөзөн иш көтөлдү дегендей. Жакшы. Ал эми азыркы учурда жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандар көрүп өттү клибиңизди. Ал эми клип тууралуу кененирээк айта кетсеңиз. Атайын клипти тартканда Турция жергесине бардыңызбы? Атайын бардым десем калп айткандай болуп калам. Негизи былтыр ошо кыш айын 3 ай визасыз жүрсө болот да Турцияда. Ошо кыш айын өткөрүп келиш үчүн эле Турцияга кетмекмин. Кетип ага чейин бир ырым бышып аткан болчу Азамат Такырбашевден жана Добур байкебизден ушу сезип турам деген чыгарманы алып жаздырып аткам дагы. Анан Турцияга кетер малда идея келип кетти. Мен продюсерим Нурлан Мамакеев дагы Турцияга баргандан кийин ушуга да бир проект жасап келип өзүңө бир клип съемка кылып албайсыңбы дегендей кылгандан чын эле деп мындай бүтө элек болчу, аранжировкасы да бүтө элек болчу. Анан черновой вариантта эле алып кетип калган болчумун. Жок дегенде сөздөрү менен болбосо дагы трековойларын Бишкектен тартсам деле, жок дегенде ошо кооз жерлеринен барып эле мындай түшүрүп келейин деген идеялар бар болчу. Анан негизинен өтө деле Черновиктен өтө деле алыстабайт болчумун дагы, мейли ушул вариант боюнча ырдап көрө берейин деп ошо Нооруздан кийин бир фестивалга катышкам. Ошо фестивалга катышып, ал жактан дагы съемкалар болчу, кадрлар бар болчу. Андан кийин ооруганыма карабастан Турциянын кооз жерлерине барып, ошо клипти тартырып келгем. Бул клипти ошо Мадина деген эжеке, Супара каналы деген бар YouTube'да. Ошолун жетекчиси Мадина эжеке менен биргеликте тартканбыз. Жакшы. Демек эс алуу менен бирге бир ок менен эки коен атып келген турбайсызбы? Ооба. Ал эми ошол дрондун үстүнөн тартып Турция жергесинчи, ал эми эфирге чейин сүйлөшүп калдык клип тууралуу. Ошондо айтып өтүңүз да, дронду тарттырганга уруксат жок экен депчи. Эмне үчүн жок экен? Турцияда закондору башкача, каталыраак аябай. Дрондон жанагы мен желек кармап, биздин туубузду кармап түшкөн жерлер дрон менен эле тартылган. Ал уруксаты бар жерлер болчу. Мадина эжекенин дронго негизи Турция аймагы боюнча уруксаты бар экен, бирок ал жерде каалаган жериңден эле дрон учурууга мүмкүн эмес, себеби штраф келет, бардык жактан каралат. Ал жакын эгерде тартипти бузсаң, мыйзамды бузсаң, аябай көп акчага жыгыласың. Ошондуктан биз берки дрондон түшкөн Турциянын кадрлары бар го ортосундагы, ошону биз бияктан жасадык, студиядан атайын ошо бизде платный, биздин режиссерлордо платный неме бар, сайт. Ошондон алдык да. Жакшы. Анан кошуп койдук мен клибиме. Жакшы, ошондо барып эс алуу менен бирге чыгармачылыкты да иштеп келген турбайсызбы? Ооба. Ал эми сизге суроолорду узаталы, негизинен эле логикалык суроо бере кетейин. Биздин коrodо кайсы нота өсөт? Биздин коrodо кайсы нота өсөт? Баракелде, билет экенсиз да. Негизи
ошо фа соль таластыктарга ушинтип неметип коюшат го, фа менен соль деп нота ошол сразу эле ошол оюма келди да. Ооба, мен бул эфирде сизге суроону узатып атам. Буга чейин да бир чыгармачылыкта жүргөнбүз, нечебизге узатканда билбей койгон. Ошол себептен сизге да берип көрүүнү туура чечкем. Ал эми жакындаштырып айтайын дегем, Талашуудан ашкандан кийин област, бул өсүмдүк депчи. Сиз дароо таап кеттиңиз, ошол үчүн баракелде деп кол чалып коелу. Ал эми кийинки суроолорду бере кетели. Кандай суроолордон коркосуз негизи? Такыр коркпойм суроолордон. Коркпойсуз. Анда адегенде эле бизди көрүп Суроолор жаткан. менден коркот. Келиңиз анда. Бизди көрүп жаткан жалпы жигиттер мисалы үчүн ойлошу мүмкүн. Бул айымдын жигит девушкасы барбы депчи. Жок, наоборот, биздин көрүп жаткан сүйүктүү көрөрмандар сүйлөшкөн жигити депчи. Жигитиңиз барбы? Жигитим жок. Макташ керекпи же сындаш керекпи? Макташ керек дагы, сындаш керек дагы. Ал эми сиз кайсынысына жакынсыз? Мен өзүмдү сындаганга жакынмын, бирок сынды дагы ар кимден эле уга бербейм. Ошол тармакта орду бар, өзүнүн жашоосун жакшы кылып алган, мындай ийгиликтүү адамдын гана сынын угам. Ал эми жанагындай диванный критик деп коет го, андайлардын сынын мен кулагымдан тышкары кабыл алам. Ошондо сизди мактагандарды жакшы көрөсүзбү же сизди бирөөлөр сындаганды же сиз бирөөлөрдү сындаганды жакшы көрөсүзбү? Үчөнү үч башка жооп берейин. Мактаган дагы керек, бул деген биз эми жаш муунга киребиз да. Жаш муундарга стимул болот, түрткү болот. Мактап турса ошол ишимдин бир жыйынтыгы чыгып атат экен деп өзүңө бир жакшы мындай маанайда жакшы сөз уккан негизи эле жакшы эмеспи? Андан дагы жакшыраак иштейин деп аракетиң күч болот. Ал эми сынды туура кабыл алыш керек. Сын айткан адам ошо адамга карап, мен, например, ошо музыка багытында өзүнүн билими бар, көз карашы түз, ушундай туура жагынан сын айтып атса, мен өсүшүмө карай сын айтып атса, анда ал адамдарды угам. Туура кабыл аласыз. Туура кабыл алам. Негизи мен өзүмө аябай мындай төмөнүрөөк баа берип турам ар дайымчы. Мен өзүмдү мондай бийик баа кылбайм. Анан сынды дагы туура кабыл алам, бирок чеги менен. Ал эми өзүм сындаганда калп эле мактап кое бербейм. Действительно ошол адам мага жагып, ошонун өнөрүн сыйлап атсам, бирок айтам, обязательно ошону айтам. Сен молодец, азаматсың, сенден жакшы ырчы чыгат, жакшы акын чыгат, сен баралыңга жеткенде мыкты артист болосуң деп мактоо сөзүмдү ушинтип айтып турам, кеп кеңештеримди айтып турам. Айтып коет эмеспи, жакшы сөз жан эргитет депчи. Кийинки сизге суроо, макияж же маникюр? Сиздин тандооңуз? Макияж. Эмне үчүн? Маникюрсуз деле жүрсө болот, анан макияжсыз кээ бир учурларда жүргөнгө туура келбей калат да. Театр же кино? Кино. Айфон же Samsung? Айфон. Чыпалак Батыр же Кайрат Кыргыз? Кайрат Кыргыз. Абамда. Жакшы. Кайрат Кыргыз же Каншай Сүйүнбай? Каншай Сүйүнбай. Баракелде, Каншай Сүйүнбай үчүн кол чалып коюш керек. Азаматсыз. Үй бүлө же карьера? Карьерамды колдогон үй бүлө. Баракелде. Кино же китеп? Кино. Китеп такыр окуйм, негизи китепке жокмун. Жакшы. Шаурма же лепешка, майонез? Студенттик кезде лепешка, майонез хит болчу. Шаурма деле жакшы. Азыркы учурда шаурма койтуп калгансыз? Азыркы учурда жок. Андан да мен негизи аябай тамак соо жанмын. Тамакты түрлөп жегенди жакшы көрөм. Каншай Сүйүнбай же Толгонай Арзыкеева? Каншай Сүйүнбай. Баракелде. Мен ар дайым өзүмдү тандайм. Тандооңуз дайыма өзүңүз көзүңүз дем күч берип турсаңыз, ошондо алып жатат. Өзүмдү жакшы көрөм. Ошондуктан мен ар дайым өзүмдү биринчи орунга коем. Ошондуктан ар дайым өзүмдү тандайм. Баракелде. Фонограмма же жандуу үн? Экөө тең. Как. Анткени кээ бир учурларда фонограмма ырдашка туура келет, кээ бир учурда жанды ырдашка туура келет, бирок көбүнчө албетте жандуу үн менен ырдаган бул жакшыраак. Келиңиз анда комузуңузду алып биздин куттуу студиябызга келип калган экенсиз. Дароо сиздин комузуңуздун коштоосунда биздин көрүп жаткан сүйүктүү көрөрмандар да күтүп калган болуш керек. Жагымдуу музыкалык комуздун коштоосунда чыгарма сураналы. Келиңиздер, бардык аял затын эртеңки жаз майрамы менен куттуктап, ошо Энекебай деген чыгармадан баштап берейин. Баракелде. Келиңиздер, анда экранга жакыныраак келиңиздер. Сиздерди куттуктап, Каншай Сүйүнбайдан Энекем деген чыгарманы комуздун коштоосунда угуп коюңуздар.
ашын мен жедим татып айтко мен уталык толгоңо менин күнтүн алып сага келгеним татып айтко мен уталык толгоңо менин күнтүн алып сага келгеним менин күнтүн алып сага Баракелде дейли эң сонун чыгармалды албетте бизди көрүп жаткан жалпы апаларыбызды эртеңки 8 март майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Сизге кааларыбыз узак кызык өмүрдү, шайыр шаңдуу көңүлдү, дайым ачык маанайды, чексиз бакыт таалайды, бузулбаган ынтымакты, кыйышпаган достукту, темирдей бекем ден соолукту, аруу таза ак жоолукту, бүт ааламга нурун чачкан, жашоо берген улуу күндү чын жүрөктөн каалайбыз. Бар болуңуздар, апаларыбыз аман болсун дейли. Ал эми канчайым айтсаңыз, апаңызды ушул убакытка чейин жакшы көрөм деп айттыңыз беле? ооба сүйөм деп эле айтып турам күнүгө. Биздин эфирден пайдаланып, телефон чалып апаңызга эфирде экендигиңизди жашырып айтпайсыз. Апаңызды мен сизди жакшы көрөм деп айтсаңыз болот. Келиңиздер. Азыркы учурда эмне кылып атат азыр? Апам азыр жумушка даярданып атса керек. Мен апам менен чогуу иштейм. Борборубуздун эң мыкты чайханаларынын биринде шерине толгон күн жакшылыктарга кызмат көрсөтөбүз. Апам жумушка даярданып аткан чагы болуш керек, же жумушта болуш керек деп ойлойм. Бул жерде жакшы реклама болуп кетти десек болот. Анда келиңиз, микрофонго жакыныраак кылыңыз. Эфирде экендигиңизди айтпайсыз. Жөн эле мен сизди жакшы көрөм деп сезимдериңизди билдире кетесиз. Апа, сизге бир нерселе айтып коеюн деп чалдым. Мен силерди сүйөм, сизди жакшы көрөм. Ой, жаным, сүйөм, өпсүң да көрөм. Курсагымда жап чыккан балдарды антип жаман көрөм. Жүрөгү ооруткандарга айла жок. Муңкалып коюп отурам. Анан кыздарым сүйөткөн мени көбүчө сизден айланайын. Апаңыз аты ким? Жаным. Аты Майрамың ким? менен келатсың. Бирге болсун. Мен бир аздан кийин барам. Бир аздан кийин келе бер, жакшы келди. Апа, майрамыңыз менен. Кокуй, ким барла кокуй жанымда. Биз Ниту телеканалынан сиздин эртеңки майрамыңыз менен куттуктап атабыз. Рахмат балам, Алла разы болсун. Отто кайнап турган ай, үстүндө алтын кунган ай, сендей урматтуулду төрөп койгон энекеңден айланайын. Рахмат чоң. Сиз да ушундай Каншай Сүйүнбайдай мыкты кыргыз элине кереги жараган өтө сонун айымды төрөп койгон экенсиз. Сизге алкыш айтабыз. Бар болуңуз, оорубаңыз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Ой жаным десе жаным. Күн жагыңды карасаң күмүштөн терек орносун гүлдөп турган кезиңде эч кандай кырсык болбосун балам. Жүргүнүң Кудайга аманат, жейип бир шай мелден өзү колдосун балам. Айтканыңыз келсин. Ал эми Каншай Сүйүнбай тууралуу бир-эки суроо бере кетсек болобу? Иә. Каншай Сүйүнбай тууралуу бир-эки суроолордон бере кетсек болобу сизге, кызыңыз тууралуу? Каншай эже эртең менен саат 6:30 туруп, үйлөрдү жыйнап, саат 2ге чейин ошентем дейт. 2де туруп алып, кайра обедке тамак жасайм дейт, чынбы? Эми мен калп сүйлөбөй калпка үйрөткөн эмесмин кыздарымды. Эми бул түз эфир болуп атабы? Ооба, сизди угуп атабыз. Жок, эл көрүп атабы? Жалпы Ниту телеканалынын сүйүктүү көрөрмандары көрүп атат. Ниту шоу программасы. Эми кантип калп айтсам, чындыгын айтсам болобу? Болот, айта кетиңиз. Эми кызым деген түн иштейт көбүнчө, таңда келет, элдин ырчы кызы да. Анан келгенде 12-ге 3-кө чейин келип уктайт. Анан мында үйдө келсе, 7-де турат, үйдү жууп, төшөгүн жыят, жакшынакай чай, бирден ала келгендердин астына коюп, аябай сыйлайт. Ал эми айтып атпайбы, тамактардын баарын жасайм дейт, мен үйдө эч кимди иш кылдырбайм дейт, эртең менен эрте турам дейт, ошол чынбы?
мен ашығын айттым, бұл тамақ жасаған жағынан баяғы 8-ші жылдың шекелек, бұл жүрасынаға еркелеп деп көп, бірақ дерінде бар, жазайды, анан ұқмыштай өте баяғы немені көп неме қылмайды. Өзінің сүйген тамағын жазап береді, бірақ қолынан келеді. Жақшы, жоғын рахмат айтабыз. Бар болыңыз, ертеңки майрамды жақсы өткөрүңүз, биз сизди жақсы көрөбүз. Өзіңіздің өптім, апаң майрамы, еді қарындасың майрамы деп болсын бала. Чоң рахмат, саламатта қалыңыз. Негізінен өте соңның эфир болу. Тамақты жақсы жасайсыз, негізінен айта кетсеңіз. Кайсыле апа өзүнүн баласын жаман десин. Эң эле мен слабый жеримди кармалдың окшойт. Уйкучумун дагы, анан тамакты жасаганды дагы такыр билбейм. Кухняга такыр жок. Чын. Болгон алдыңызга жасап келип берип койсом, дам татып жеп коебуз деген. Айтып атпаймынбы, мен 8-чи кызмын да, үйдүн эң кичүүсүмүн. 9-чу класстан баштап эле мен өз алдынча кеткем да. Мен интернатта жатып окучумун, бизге ал жактан тамак аш берчү. Андан кийин Казакстанга окуп кетип, ал жакта жатаканада кыздар менен жашап жүрдүм. Жатаканадан өзүңөр билгендей эле же фастфуд жеп алабыз, же болбосо кукси жеп алабыз, болбосо ашканасынан барып эле тамактанып алабыз, же болбосо жанында кыздар жасачу тамак ар дайым. Мага ошо азыркыга чейин тамак жасаганга мындай неме жок да. Мындай надобность деп коет го орусча айткандачы. Кажети жок болуп турат. Анткени мен кечкисин тойлорго чыгып эле ошол жактан курсам тойгузуп алам. Эжелерим чакырып турат, мен сүйгөн тамактарымды жасап берип, ошо коноктоп жүрүп атып эле, мындай өзүм тамак жасаганга мындай деле мындай кажети жок. Көңүлүңүз келген кезде жасап турасыз. Такыр жасабайм вообще. Такыр жасабайсыз. Ал эми үйүңүздө өзүңүз жалгыз элестетиңиз, ошондо эмне кыласыз? Ачка калбайм мен такыр. Ачка калбайсыз. Эң эле жок дегенде буйртма берип, же болбосо ошо сүйүктүү мен заведениялар бар, ошол жактарга барып эле тамактанам. Жакшы, ал эми апаңыз тууралуу айта кетсеңиз, ушунчалык жакшы сөз жан эрек дейт эмеспи? Ушунчалык жакшы сөздөрдү уктук. Негизинен апаңыз акын окшойт, э? Менин апам төкмө акын, мен болсо көкмө акын. Кээде жиңге тийсе сөкмө акын дегендей. Апам Алмагүл Макенбаева, Ат башынын Ак муз деген жеринен болот. Боогачынын тукумумун. Аябай сөзгө чечен. Төкмө акын десек дагы болот. Жамактатып дагы жазат. Жаш кезинде театрда дагы иштечү, актриса болуп, алып баруучу болуп, азыркы учурда тамада дагы шайыр апаларды ошо жетектеп, уюштуруп, концерттерди уюштуруп турат. Комузда дагы кол ойнотот, аккордеондо дагы кол ойнотот. Аябай универсалдуу адам, ошондой эле куракчы дагы, уузу да, колу чебер, аябай. Көп таланты бар апамдын. Ошондон бизге тай жагыбыздан берилген талант бул дагы. Ал эми комузду ким тарабынан үйрөнгөнсүз? Апаңыз үйрөткөн окшойт, э? Апам жактан өткөн, бирок бизди прям монтип отургузуп алып үйрөтчү эмес апам. Биз өзүбүздөн өзүбүз эле слух менен чертип кеттик да. Бирок кичинекей кезибизден баштап эле, 5 жаштагы кезимден баштап эле апамдын аккордеон коштосунда ырларды ырдап, анан 2-чи классымдан тарта комузда кол ойното баштагам. Баары бир апамдан өткөн нерсе, апамдан калган нерсе. Жакшы, баарынан апаңыздын уктайт деген сөзү бизге ушунчалык майда эле жакты. Анткени билесиздер, көпчүлүк чыгармачылык адамдар кечкисин иштеп, анан түнкүсүн бошогондуктан, анан түнү дагы мындай шап эле уктап калбайсың да. Мен, например, мындай жаздыкка башым коер менен уктабайм да. Телефон чукуйм, анан видеолорду монтаждайм, ошентип Instagram соцсеттерде отуруп атып эле бир саат 3-4 болуп кетет, кээде 5-6 болуп кетет. Билем эле. Анан күндүзү мындай өтө деле жумуштар жок, эртең мененки бүтүрө турчу жумуштар деле жок. Ошондуктан түштөн кийин туруп алып, анан кийин ошо жумуштарымды аткарам. Анан кайра эле кечкисин ошо жумуш, чыгармачылык болуп эле ошондуп күндөр өтүп кетет да. Жакшы. Урматтуу көрөрманым, сиздер YouTube шоу программасын көрүп атасыздар. Канша Сүйүнбайга бериле турган суроолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Ал үчүн экран алдында чыгып турган биздин байланыш номерлерге да байланышсаңыздар болот. Урматтуу көрөрманым, биз эфирибизди алдыга карай улантабыз. Бүгүн бизде конокто ким деп жаткан болсоңуздар, дагы бир жолу тактап айта кетели. Кыргыз эстрада жылдызы көптөгөн кароо сынактардын жеңүүчүсү Каншай Сүйүнбай.
Биз эфирибизди алга карай улантабыз. Канша Сүйүнбайга бере турган суроолоруңуздар болсо, экран алдында чыгып турган биздин WhatsApp номерден жөнөтсөңүздөр болот. Сиздердин суроолоруңуздарга биз жооп алып берүүгө дайыма даярбыз. Ал эми биз бул жакка келип калганыбыздын себеби экинчи студиядан жолугуп атканыбызга кубанычтабыз. Биз Канша Сүйүнбайга сонун оюндар дап койгонбуз. Анда оюндун шарты менен тааныштыра кетели. Бул стаканчиктерди биз бул жакка жайгаштырабыз. 6 стаканчик болот. 6 стаканчикти катарынан жайгаштырып алабыз. Жайгаштырып алган соң, келиңиз, шарикти сизге берейин. Бул шариктер турат. Биринчи ичине жөн эле саласыз. Салып, ошондо үйлөйсүз дагы бул жерге алып келишиңиз керек. Стакандыбы? Стаканды. Баштай берейинби? Баштаңыз, келиңиз. Урматтуу көрөрман, Канша Сүйүнбайга ийгиликтерди каалап SMS жазып турсаңыздар да болот, анда келиңиз баштайлы. Тургузуңуз, Азаматсыз дейли. Келиңиз, жакшы элеби? Үчөө калды. Ийгилик каалап турабыз, келиңиздер. Төртөөсүн алып келип калды. Караңыздарчы, канчалык деңгээлде Канша Сүйүнбайдын оюнга жигердүү катышып жатканын өзүңүздөр да көрүп атасыздар. Ийгилик каалап коелу. Акыркы шарик калды. Жакшы. Баракелди деп Канша Сүйүнбайга өзгөчө кол чабуулар болсун. Урматтуу көрөрмандар, Канша Сүйүнбайга суроолоруңуздар болсо дагы бир жолу биздин WhatsApp номерден келтирсеңиздер болот. Бизге келген суроолорго сиздерге Канша Сүйүнбайдан жооп алып беребиз. Чоң рахмат айтабыз, ушунчалык сонун ойнодуңуз. Анда сиз үчүн, өзүңүз үчүн кол чабуулар болсун. Жакшы, негизи оюн кандай экен? Жакшыбы сизге? Оюн жакшы экен. Кызыктуу болду? Ооба. Корккон жоксузбу? Оюн дегенде бул кандай оюндарды уюштуруп салды экен деп? Жок, коркпойм, эмне коркмогону. Жакшы. Келиңиз, анда чыгармачылык боюнча сүйлөшө кетели. Негизинен буга чейин көптөгөн конкурстарга барып келдиңиз. Ал кайсыл мамлекеттер болду экен? Кандай конкурстарга катыштыңыз? Кайсыл конкурстарга катышып лауреат деген сыймыктуу статуэткаларды алдыңыз дегендей? Конкурстарга студент кезимден бери катышам. Конкурс, фестивалдарга эл аралык аттарын санай кетсем, Казакстанда, Өзбекстанда, Турцияда, Россияда, Москва шаарында, Питер шаарларында өткөн фестивалдарга жана ошондой эле өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги өткөн эл аралык конкурстарга, фестивалдарга катышкам. Казакстандан Шамшык Калдаяковдун конкурсундан биринчи орунду алып лауреат болгом. Касиеттүү казак эли деген дагы конкурска барып, ал жактан дипломант алдым. Алтынбек Корозбаевдин дагы конкурсунан дипломант алгам. Тарбагатай жулдуздары деген дагы эл аралык конкурстан 3-чү орунду алган болчумун. Ал эми фестивалдар боюнча айтсам, Түркияда кыргыз эли коомунун Ноорузга карата өткөн иш чарасында сыйдуу конок болуп барып, ал жактан ошо башка элдерге кыргыздын маданиятын таанытууга кошкон салымы үчүн деген жакшы сыйлык алып келген болчумун. Ал эми жакында эле Өзбекстандын Ташкент шаарында өткөн достук фестивалында ошо эл аралык достуктун элчиси деген статус алып келдим. Ал эми кечиресиз. Ошол достук фестивалине катышып келдиңиз. Тактап айтсак, канча мамлекеттен катышты? Кандай болду? 7-8 мамлекеттен катышты. Жакшы болду, себеби бул конкурс эмес, жанагындай көшөк артында талаш татыш деген, толкундануу деген сезимдер өтө деле болгон жок. Өзүбүз репертуарыбыздагы ырлардан ырдап, ошо ар бирөөбүз өзүбүздүн кыргызча, мен кыргыз болгондуктан ошо кыргызча ырларды барып өзбек мамлекеттерге жана башка мамлекеттерге тартуулап келдим. Конок катары барып эле. Ошо баарыбыз жакшы маанайда өткөрүп алдык фестивалды. Жакшы. Ал эми ошол баягы өзүңүз айтып өттүңүз, ар бир өлкөдөн өзүнчө ырчылар келип достук фестивали болду депчи. Эгерде ошол конкурс болгондо канчанчы орунду багындырмаксыз? Конкурс боюнча айта албайм, себеби көп нерседен
зависит этет негизи. Кээ бирде ийгиликтен деле көз каранды болуп калышы мүмкүн. Аябай жакшы даярданып, бирок ийгилик болбой калса, анда месте албай калышың деле мүмкүн. А бирок кээ бирде даярдыгың анча эмес болуп, бирок ошол жактан ийгиликке жетип калышың мүмкүн. Анан дагы жюрилерден тышкары дагы эгерде добуш берүү болсо, андан утуп кетишиң мүмкүн да. Ошондуктан бул мынчанча орун алмакмын деген гарантия жок да. Эч бир конкурста андай болбойт. Жакшы. Ал эми келиңиз, өзүңүз айтып өттүңүз, казак жергесине өзүңүз дипломат, лауреат болуп келгендериңизди айтканда биз мындай, мен олтуруп бул жактан санап турдум да. Ушунчалык казак тилин жакшы көрүп, казакча ырдайт окшойсуз, Ооба, себеби апам Алматы шаарында 20 жылдан ашуун иштеген, кыргыз диаспорасында. Биз дагы кичинекей кезибизден баштап эле ошол жакта каникулдап, казак элинде жүрүп калганбыз. Мен 9-ду бүткөндөн кийин дагы Алматы шаарында колледжде окугам. Бизге казактын наны, тузу аябай сиңип калган. Ошондуктан казак тилинде эркин сүйлөйм, мени баары казак деп ойлошчу. Андан кийин бул жака жогорку окуу жайга окуганда дагы вокалдан берген устатым дагы казак болчу, улуту казак, Кыргызстандын казагы болчу, Мусин Ержан Сейсенович агайыбыз. Ошол агайдын артынан Казакстанга конкурстарга барып, казакча ырларды жаттап, ушинтип казакча дагы ырдап калам. Келиңиз, анда комуздун коштоосунда казакча ырлардан суранабыз сизден. Казакча айтайынбы өлеңде? Келиңиз анда. Урматтуу көрөрмандар, экранга жакыныраак келиңиздер. Сиздер үчүн Каншай Сүйүнбайдан казакча ырлардан жагымдуу музыкалык чыгармалар суранып атабыз. Экранга жакын келиңиздер. Келиңиздер, анда Шамшы Калдаяков, казактын бул мыкты композитору, эл артисти. Шамшы Калдаяковдун калемине таандык Арыз жагасында деген жакшы чыгарма бар. Ошону аткарып берейин, бирок бир аз тексттерин унуткан сыяктуу болуп атам, бирок аракет кылып көрөйүн, Келиңиз. Айтпадым беле, текстин унуткалым деп. Келиңиз. Жазеде күлкүңде, кайдасың бул күндө? Сен издеп арманам, сыр боюн шарладым. Сен издеп арманам, сыр боюн шарладым. Кай жерге бармадым. Баракелде, болбулдай болгон үнүңүз өчпөсүн дейли. Бар болуңуз, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биздин WhatsApp'тан келген билдирүүлөрдү жаңырта кетели. Аягы 624төн келген билдирүү бар экен. Канчай чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз, бар бол дейт. Мүмкүн болсо дейт. Мүмкүн болсо ош жергесине турмушка чыга турган оюң барбы дейт. Чоң рахмат. Сиздерге дагы салам. Бул жакка чыгам, тигил жакка чыгам дебейм, ошо нике кайып деп коет го. Кудай кайсы жакка буйрса, ошол жакка буйрса тийиз. Жакшы, жакшы. Каншай Сүйүнбай дейт, сени мүмкүн болсо дейт, сизден комуздан сабак алсак болобу дейт. Тилекке каршы комуздан сабак бербейм. Анткени мен өзүм үйрөнгөн эмесмин комузду, кантип сабак береримди дагы билбейм. Нотасын дагы билбейм. Мен өзүм слух менен чертем, ошондуктан башка комуз үйрөтчү тааныштарыма жибере алам. Кийинки келген билдирүүлөр бар. Аягы 92-28 номерден келген билдирүү экен. Каншай айым, саламатсызбы дейт. Салам YouTube телеканалынын жалпы жамааты дейт. Жалпы сиздерди көрүп жатабыз дейт. Ош жергесинен дейт, Алайкуудан дейт. Салам жолдоп койсоңуздар сураныч дейт. Атым Алина дейт.
Алина айым, сиздерге жалпы эле Ош шаарынын тургундарына Бишкектен ысык салам жолдойбуз. Биздин кутулуу студиябыздан сиздерге ысык салам жолдоп кетебиз. Кийинки СМС билдирүү бар. Саламатсыздарбы жалпы Нюту телеканалын сүйүктүү көрөрмандар дейт. Каншай Сүйүнбайдын дейт 18 жаш деген клип өтө сонун чыккан дейт. Мүмкүн болсо сиздерден клипти суранабыз, коюп бериңиздерчи. Чоң рахмат, атым Алин дейт. Алин дейт. Ошондо урматтуу көрөрманым, жазганда өзүңүздүн аты жөнүңүздү толук түрдө жаза кетиңиз. Бизге бул жактан билдирүү аты жөнүңүз толук түрдө чыкпай калышы мүмкүн. Же болбосо туура эмес айтып алсак да кечирим сурайбыз. Ошол себептен өзүңүз кайсыл жактан жазып атасыз, туура жазыңыз жана ошондой эле шашпай жаза кетиңиз. Узун СМС кылып биз окуп жооп алып берүүгө даярбыз. Ал эми биздин капчыкта бар болсо жаңырткан аракет кылабыз. Биз эфирибизди алдыга карай улантабыз. Кийинки СМС билдирүү бар экен, кабыл алалы. Салам жалпы Нюту телеканалынын сүйүктүү көрөрмандары дейт. Сиздерге да салам жолдойбуз. Кийинки СМС билдирүү бар. Аягы 796 деген номерден келген экен. Каншай Сүйүнбай дейт. Булбулдай болгон үнүң өчпөсүн, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бар бол, алтын кыз дейт. Номериңди алсак болобу дейт. Рахмат, чоң рахмат. Номеримди соц барактардан кызматташуу боюнча гана алсаңыз болот. Балким бизди көрүп жаткан бойдок жигиттер болсо, колуңузду сурайын, же болбосо достошуп, достуктан сүйүү көтөрөлү деген болсо. Анда телефон чалбай эле түз эле мага бетме бет келиңиз. Жакшы, ал эми сизди кайсыл жактан табат? Меними? Мени тойлордон жолуктурса болот. Ушу Бишкек шаарында эле жүрөм. Негизи эл менен эле эл болуп жүрөм. Эл каякта болсо мен деле ошол жактамын. Жакшы. Билдирүүлөргө бир аз чекит кое туралы. Билдирүүлөрдү дагы да жаза бериңиздер. Биз сиздерден өтө сонун билдирүүлөрдү, суроолорду күтөбүз. Жана ошондой өзүңүздүн жакын адамыңыздын туулган күнү айтор жакшылыгы менен тең бөлүшсөңүздөр болот. Сиздерден келген билдирүүлөрдү өз арегине жеткирип, сиздер сураган чыгармаларды Каншай Сүйүнбайдын аткаруусуна дагы уксаңыздар болот. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү биздин коногубуз ким деп жаткан болсоңуздар, дагы бир жолу тааныштыра кетели. Себеби дегенде биздин катарыбызга жаңыдан кошулган досторубузга саламдар жолдоп кетебиз. Бүгүнкү биздин коногубуз кыргыз эстрада жылдызы, көптөгөн кароо сынактардын жеңүүчүсү Каншай Сүйүнбай. Маанайыңыз жакшыбы? Абдан жакшы. Жакшыбы? Жакшы. Негизинен сизге экинчи оюнду даярдап койгон биздин кесиптештер. Анда негизинен бул жерде 3 түс турат. 3 түстүн кайсынысы жагат? Мага бул жактан могу алтын түс жагат. Алтын түс, алтынга жакын окшойсуз. Жок, алтынга жакын эмесмин, бирок ошону тандайм. Келиңиз анда ушул шарикти үйлөйсүз. Үйлөгөндө болушунча жарылсын шарик. Ичинде сизге суроолор катылган. Ал кандай суроо болгон болсо, экрандан алсай туруңуздар, чогуу көрөбүз. Жакшы. Болушунча үйлөй бериңиз. Үйлөй бериңиз. Шариктин ичинде сизге суроолор катылган, ал кандай суроо болсо деген болсоңуз, азыркы алдыңкы мүнөттөрдө сиздер менен чогуу күбө болобуз. Мен деле негизи билбейм бул кандай суроолор катылган экенин. Өзүңүздөн да шаригиңиз чоң болуп кетти го. Оппа! Сен диафрагмаңды иштеп салдың го. Сиз эмес, мен өзүм чочуп кеттим го. Бул жактан дем алуу көнүгүүсүн көптөн бери кыла элек элем, бираз. Жакшы. Мен өзүм чочуп кеттим бул жакта турупчу. Биздин суроолор кесиптештер тарабынан даярдалган суроо экен. Ал кандай суроо деп жаткан болсоңуздар. Гүлзат Мамутбек айымды туурап бер дейт. Келиңиз анда. Булжырагыла, шопабагыла кыргыздын кыздары. Каякта болосуңар? Америкадабы? Калифорниядабы? Тургула. Тур! Баракелде өтө сонун турап кеттиңиз.